Бұл Тоқмок шаарынын мэриясы. Токмокто бүгүнкү күндө Токмоктун базары улак айланды. Чымкоргонго барат, Чымкоргондон кайра Сайлыкка келет, кайра Сайлыктан Чымкоргонго кетет. Ошо планды түзгөндөр кимдер? Мисалы Чымкоргондуку болбой калды деп атат. Бирок ошончо акча жумшап, ошондой региональный пландарды ким чийип берген? Эгер Чымкоргондо базар иштебей калса, же Сайлыкта базар иштебей калса, ага ким жооп берет? Порчу земли, өкмөттүн акчасы. Бул кандай да? Мисалы Токмоктун мэриясы конкурс өткөрүп, мен ушул камокторду кыдырдым. 4төн кредит алгандар бар экен, акционго катышып, базардан мал базарга расчет кылып, контейнер алгандарчы. Алардын кызыкчылыгын мэрия колдогон жок. Ушундай провальный операция болуп атканын, базар тияка көчүп, бияка көчүп жатканын урматтуу президент Садыр Нуркожоевич билеби? Токмокко келгенде куураган бактарды көрүп, куураган гүлдөрдү көрүп, абдан кейип, түп-түз алып барып камап салган камчөк ташыйп, Токмоктун элдери жумуштуу калганын билеби? Билсе реакция кылат го дейм да. Анткени гүл эмес берди, элдер ыйлап атат. Жумушу жок калыпчы. Мисалы Бостериге барып пляжды алып кетпейсиң да. Же Дордойго барып Дордойду алып кетпейсиң. Мисалы ыйгарым өкүл келгенде акырын келип карайт, бул шаар, бул регион эмнени окат кылып атат? Канча завод бар, канча фабрикасы бар дейт да. Токмокко келип Токмок эмне кылат? Бул исторический базар экен. Элдин баары ушул жерде окот кылат экен. Бирөө токмок алып сатат экен, бирөө такамыгын сатат экен, бирөө жип шубун сатат экен. Бир 50-60 миң киши ушул жерде окот кылат экен. Ушул жердин базарын өркүндөтөлү. Урматтуу президентим мен жиберип атат бияка. Эл иммиграцияга жибербей, жашоосун осложнять этпе. Элге шарт түзүп бер, жумуш орун түзүп бер деп жиберип атат да. Беде кимдин кызыкчылыгы болуп калды? Анткени базарда нарындыктар айтып атыптыр да, нарында жүргөндө металлургический центрби бирдемесин чоң участканы шаардын сыртынан көчүрүп, ошол жерге Тяньшан Сити деген кытайский компания үйлөр салыптыр. Анан нарындык балдар келип, дагы жер аласыңарбы, кайерге саласыңар да? Жок, мы с командой поедем такмак деп 1 жыл мурун айтышкан экен да. Мына 1 жыл мурун өттү командасы ким? Ал Токмоктун мэри Алтынбекпи? Анда биз тимде Кыргызстанды 1 жыл мурун билген кытайский программалар башкарып алганбыз, искусственный интеллект башкарып алганбыз. Алар кайдан билди? Мен чөтө бир кинону элестетип атам да. Поцелуй дракона деген кинону көргөм да. Ошондо Джеки Чан эмес, Джетли, русский, американский, итальянский мафия, негрлердин мафиясы болуп, ушунда чоң кармаш болду да, жер жөнүндө, жер. Анан эгер ошондой боло турган болсо, СМ текшербей, Тяньшан Сити Алтынбек менен Токмоктун мэри менен кошо Бишкекке келдиби, Токмокко келдиби, ошол стройка кылып атабы? Анда Алтынбектин кызыкчылыгы, ошо компаниянын кызыкчылыгы ошол жерде ушул базар менен айланып аткан 60 миң кишинин кызыкчылыгынан өйдөбү? Бул кандай? Бийлик кандай башкарып атат? Ошондо искусственный интеллект башкарып калдыбы? Ошондой нерсени текшерип берсе, эгер текшерип ошондой болсо, генерал камчөк ташыйып жетсе, генерал камчөк ташыйып Токмоктун элин жакшы көрөт. Токмоктун эли эмес. Токою куураса, гүлү солуса келип камачу эле. Ошондой болсо генерал камчөккө ташыйып жеткиргиле. Ошондой акыбалды.